Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, hurmattуу Desin TV kanalынын катталуучулары. Бүгүн биз Садыр Жапаров жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Кыргыздагы белгилүү саясатчы, коомдук ишмер, азыр тилекке каршы дагы деле чыкпай абакта отурган жигитибиз ушул Садыр Жапаров жөнүндө ой бөлүшмөкчүмүн достор. Өткөндө Facebook'та мындай бирөө пост жазыптыр. Садыр Жапаров менен Адахан Мадумаров кошулушу мүмкүнбү деп. Анан астына комментарийлер жазышыптыр. Мен ошолорго көз жүгүртүп окусам, бирөө мынтип жазып коюптур. Эч качан кошулбайт булар. Адахан Кимсанбаевичтин командасы дагы жок, духу дагы жок. Бийликтегилерге ачык кайрылып айтууга деп жазган экен. Эми баягы чындыкты көрүп турсам, менин дагы өзүмдүн бир көз карашым бар да. Мен бир жолу эле Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун партиясына кирип алып, ошол кишиникин гана жактап туура деген жерим жок. Бирок жанагы жерде комментарийди окугандан кийин жооп берүүгө туура келип калды. Эми мен өз көз карашымды айттым. Эми ар ким өз көз карашын туура дейт да. Ал кишиники деле өзүнө туура, меники өзүмө туура. Мен айттым, кандайча командасы жок. Ушунча 500 миңден ашык, бул эң аз дегенде бир 500 миңдей адам турат Адахан Мадумаровдун артында. Биз кандай учурда дагы акча жок болсо дагы, кандай болгондо дагы сизди шайлайбыз деген ушунчалык чын дити менен, жүрөгү менен берилген адамдар бар да, ушундайчы. Бул турмуш чындыгы. Мен эми Россиядагы адамдар боюнча айтып жатам, Кыргызстанда деле ошондой адамдар болсо керек. Биз пикирлеринен жана башкалардан мен көрүп эле турам достор. Эмне себептен духу жок деп айтасыз дедим. Дух деген ушунчалык болот. Президентке абдан каттуу, курч түрдө кайрылуу, мындай сүйлөөлөрдү башка эч ким азырынча айтып чыга элек чоң трибунадан. Бир гана Адахан Кимсанбаевич Мадумаров айтып жатат да. Мен ошону айтсам, анан ал киши дагы башкача жоопторду жазды. Бирок эми ал кишинин өз көз карашы, менин өз көз карашымды айтып ошентип койдум достор. Бул жерде бирибиз жеңе албайбыз да, ар ким өзүнө өзү туура. Мен негизги айта турганым, бул эки команданын биригип кетүү же бирикпеши жөнүндө кийин сүйлөшөбүз достор. Мен азыр ушул Садыр Жапаровдун өзүнүн көз караштары жөнүндө, кандай болсо жакшы болмок эле деген жөнүндө, ушулар жөнүндө айтайын. Бүгүн дагы бир Садыр Жапаровдун эски бир курултайга кайрылуусун чыгарышкан экен интернетте. Аны да көрүп отуруп, анан ушул Садыр Жапаров жөнүндө бир оюмду айтып коеюн деп чечтим достор. Мен чынын айтканда, мисалы үчүн кандайдыр бир партияга мүчө эмесмин да. Же Мекенчилге, же болбосо Чоң Казатка, же болбосо ушул бүтүн Кыргызстанга бир конкреттүү түрдө мүчө эмесмин. Мен блогермин. Бирок өз көз карашым бар да. Блогерлердин дагы өзүнүн көз карашы болот. Ошондой менин көз карашым негизинен тең болуш керек да. Блогер болгондон кийин баягы бир өзүңдүн эле көз карашыңды таңуулай бербей, тең карагандай болуш керек да. Менин азыркы көз карашымда, мисалы үчүн, ушул 3 чоң күч, ушул Садыр Жапаров, Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун кыймылы партиясы жана Чоң Казат, ушулар чыныгы элдин таламын талашкан бир топ партиялар деп эсептеймин да. Эгерде кимде ким ушул кийинки шайлоолор болгондо башкада ушул кайсыл ушул 3 агымдын тең бирөөсүнө добуш берсе, мен үчүн ошолордун бардыгы туура кылган болуп эсептелет да. Эми ал балким мен жаңылып жаткандырмын достор. Дагы бирөөсү айтаттыр, ата мекенде эмне кошпой жатасың, дагы бирөөсү мекеним Кыргызстанда эмнеге кошпой жатасың деп ар түрдүү пикирлер болуп калышы мүмкүн. Ал эми мен ушул элдин кызыкчылыгын коргогон партиялар катары ушул 3 агымды айтамын достор. Булардын ичинен азыр айта кете турганыбыз ушул Садыр Жапаровдун партиясы жөнүндө, ушунун кыймылы жөнүндө айталы. Мына кечээки митингден кийин Каныбек Осмоналиев аксакалды камап коюшту. Бүгүн эле мен ушул Садыр Жапаровдун тарапташтары менен бир жакын досум бар, ошону менен сүйлөштүм эле. Чынын айтканда абдан бул эми кандай болгондо дагы туура эмес болуп калды. Аксакалдын өзү жүрөгү ооруган кары киши болсо, анын үстүнө ал провокацияга баргыла деп үндөгөн эмес. Анан аны алып барып туруп, бияка жүргүлө, ошолорду таратасыңар деп туруп, аны алдап туруп, анан камап коюптур да. Эми аксакал илимдин доктору ошол жакта жатат. Эми достор, ошо бийликтегилер сот
өкүлдөрү ушул аксакалды чыгарып эле койсоңуздар, Садыр Жапаров жөнүндө айта берип чарчадык, чыгарыла деп. Эми жок дегенде ушул аны кийин чыгарсаңар дагы азырынча аксакалды чыгарып койсоңор жакшы болмок. Бул жөнүндө айтарым. Андан кийин Садыр Жапаровдун ушул бүгүнкү бир эски кайрылуусун көрүп калдым. Курултайга болгон кайрылуу экен. Аны мурда да көрдүм эле, бирок азыр ушул айтып жатабыз, достор. Эми Садыр Жапаровдун позициясы деле ушул Адахан Кимсанбаевичтин позициясындай президенттик өлкө кылуу, бүт нерсени президенттин өзү жоопкерчиликти алып, президенттин өзүнө күчтү берүү болуп эсептелет да, достор. Мен бул жагынан толук кошуламын, бул Садыр Жапаровдун айткандарына. Бирок эми ошол кайрылууну талдап, ушул көз караш, позицияларды айтуу боюнча деп атайын, бул каналымда берүүнү айтып жатам да. Мисалы үчүн Садыр Жапаров айтат, областтар, губернаторларды, айыл өкмөттөрдү калтырыш керек, ал эми район дегендерди жок кылып эле 3 баскычта ошол президент, губернатор, айыл өкмөт дегендей айтыптыр да. Менин жеке көз карашымда, достор, мен тетиги студент кезимде Асаба газетасына жазып айткан элемин да. Наоборот, губернатор дегендерди жок кылыш керек, район, айыл өкмөт, анан тиги президент болсо болот да, ошол өкмөт тарабынан башкаруу. Себеби дегенде областтар булар эң негизи ортодон эле акча жеген бир структура да. Мисалы үчүн областтык сот, областтык милицияны алайлы, эмненин жумушун кылат. Райондук милиция ишти кылат, областтык милиция эчтеке кылбайт, жөн эле отчетторду алып, айлыкты алып жатат. Ишке назначать этип, ишкеден чыгарып, сөгүш берип, мактоо берип, ушундай гана нерсе да. Областтык прокурорду алайлы, деги койчу, областтык структуралардын бардыгынын кереги жок. Райондорду биз өнүктүрүшүбүз керек. Ар бир районду шаар кылышыбыз керек да. Райондун акимдерин эми Садыр Жапаров айтып жатат, булардын бардыгын президент шайлаш керек деп. Мен негизинен андай эмес, менин көз карашым боюнча ошол айыл өкмөттөрдү дагы, райондун акимдерин дагы эл шайлаш керек да. Эл шайлаганда эл тарабынан спрос болот. Курултай дегенине мен толук кошулам. Ошолдой курултай институту сөзсүз кириш керек. Жылына бир жолу курултай болуп, илгери деле съезд болгонго. Ошол сыяктуу 2000ге жакын адам курултайга барып, президенттен отчет алып, акимдерден отчет алып, айыл өкмөттөрдөн отчетторун алып, ошондой негизи жүрүш керек деп ойлойм да. Ошол Садыр Жапаровдун ошол жерине мен бир аз кошулбадым, бирок көп жагынан ал чоң саясатчы, биз саясатчы эмеспиз. Мен жөн гана блогер катары өз көз карашымды айтып жатам, достор. Конституцияга кандай өзгөрүүлөрдү кийирүү керек деген сыяктуу да. Мисалы үчүн райондорду өнүктүрүшүбүз керек да. Ар бир райондун борборун керек болсо шаарга айландырышыбыз керек. Мисалы үчүн мен жашаган Базар Оргон району Базар Оргон шаары болуш керек. Жумгал району Жумгал шаары, Ат башы району Ат башы шаары. Аны кантип шаар кылабыз? Ушул кадимки эле өзүбүздүн бай бизнесмендерге айтыш керек. Этаж үйлөрдү салгыла, адамдарды көбөйткүлө. Азыр жаштар көп, ошолорго жумуш орундарын кылып берип, ошол квартираларды берип, ар бир райондун борбору шаарга айланыш керек. Анан ар бир райондун борборундагы ошол акимден спрос болуш керек да. Баягы Россияда, мисалы үчүн, Совет Федерации деп жалаң губернаторлор бир эмеде отургандай, ошол 80 район, 80 шаардын немелери болсо, мэрлери болсо, ошолор бир өзүнчө палата болуп, тез чогулуп, Совет Федерации Россияныкы сыяктуу как депутаттай эле болот да. Ал эми мыйзам чыгаруучу адамдар, Садыр Жапаров айтып жатат, 55-те. 55-те эле эмес, бир 25-30 гана адам мыйзам чыгаруу депутаты болсо болот. Калгандары ушул райондун акимдери шайлоо менен аким болсо, бул депутаттын полномочиясындай эле полномочияга ээ боло турган күч болот да. Менин көз карашым ошол. Президентке бийликти бериш керек дегени туура. Ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен ушул эки саясатчынын көз караштары абдан жакын. Ушул жерде дагы, мына Россияда дагы ушулардын тарапташтары көп эле. Мына азыр чоң казат дагы көп болуп жатат, достор. Башында эле айта кеттим. Эми мен ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун партиясы менен ушул Садыр Жапаровдун партиясы кошула алабы, кошула албайбы деген пикиримди айта кетейин. Эмнегедир булардын илгери биз билбейбиз, бул чоң саясатчылар балким өздөрүнүн ортосунда жеке адамдык пикир келишпестик болгонбу, же кандай болгон, же өздөрүнүн баягы зоболосу, амбициялары жол бербей жатабы, эмнегедир бириккиле дегендей бир ишара жок. Албетте ошол Садыр Жапаровдун колдоочулары Адахан Кимсанбаевичти колдоп,
шайлоодон өткөрсө, балким Атахан Кимсенбаевич палатага барганда биринчи максат ушул Садыр Жапаровду чыгарып алууга аракет кылат эле деп кыла беле дегендей дагы ойлор кетет да, кылса керек эле эми ушундай адам болгондон кийин мен чыгарат элем деп эле өз көз карашын айтып жүрөт го достор. Ал эми кошулуу кошулбас жагына мен ойлоп кетем, булар азырынча анча кошула албайт. Көбүн эсе Садыр Жапаровдун тарапташтары чоң казатка кошулушу мүмкүн. Чоң казатка кошулат деп ойлойм. Анткени чоң казаттын лидерлери дагы ушул акыркы аягына чейин Садыр Жапаровдун чыксын деген ушундай митингтерге кошо үндөшүп, кошо жүгүрүшүп, Сыймык Жапыркеев ден соолугуна байланыштуу мен митингке чыкпай калдым дейт. Ал эми Максат Мамыткановдор барышып, ошол жерлерде элди туура жака үндөп, баягы провокацияга барып кетпесин дегендей, өз тарапташтарынын атынан бирөөлөр колдонуп кетпесин дегендей кыймылдарды жасашыптыр да. Булар акырына чейин Садыр Жапаров болуп турган. Демек, Садыр Жапаров дагы кандайдыр бир ишара кылышы мүмкүн. Ошол эгерде чоң казат ошол мүмкүнчүлүктөрү болуп шайлоого барса, чоң казат аркылуу баргыла деп. Эми бардыгын эле ал киши деспот болуп, сен мынт, сен ант деп айта бербесе керек, бирок мен бир 80-90% ойлоймун ушул чоң казат жака үнүңөрдү бергиле деп сөзсүз түрдө айтыш керек. Себеби бир жагынан жердешчилик фактору болушу мүмкүн. Мен адамдарды жердеш андай мындай деп бөлгөнгө такыр каршымын, бирок баары бир ошол жакта жердешчилик фактор дагы ойношу мүмкүн. Анткени бардыгы бир жердин кулуну айтып дегендей болуп, бул жерден эле эмес, баягы карапайым адамдардын көз караштары дагы чогуу бирдей келет да бул жерде. Мен ушул 3 партияны айтып жатам. Бүтүн Кыргызстан, Мекенчил жана чоң казат кыймылы, булардын бардыгы ушул элдин тарабын талашкан бир кыймылдар да, партиялар. Ошондуктан достор, менин жеке көз карашым ушундай, кошулабы, кошулбайбы дегенге көбүнчө чоң казат менен Садыр Жапаровдун тарапташтары кошулушу мүмкүн. Ошондой эле балким түштүк регионунда кээ бир адамдар Атахан Кимсенбаевич Мадумаров жака өтүшү мүмкүн. Менин жоромолум ошондой достор. Ал эми сиздердики кандай болот? Бул жөнүндө кандай ойдо болосуздар? Сөзсүз түрдө айтып коюңуздар. Сөздүн аягы жыйынтыгыбыз достор. Бийликтегилерге дагы бир жолу кайрылабыз. Садыр Жапаровду колдон келишинче тезирээк чыгаргыла. Каныбек Осмоналиев аксакалды чыгаргыла. Бул жашоо өмүр бою эле ушинтип саясаттын артынан бирөөлөрдү коркутуп, бирөөлөрдү камап өтүү менен эле өтүп кетпейт. Өмүр деген кыска. Өмүрдү баалап, бири-бирибизди сыйлап, достор, ушул чоңдор айрыкча буларды чыгарып койсоңуздар абдан жакшы болмок. Менин бүгүнкү жыйынтык сөзүм ошол достор. Пикирлериңерди билгизип койгула.